Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. 5-бөлүм. Көк сеңирге карай сапар. Күкүктөп, таштан ташка урунуп аккан тоонун дайрасынын шоокуму алда кайда угулат. Сууну бойлото бирде жыландай ирилип, бирде кеңейип кетип, чаңы ызгыган боз жолдон жалгыз атчан чаап келе жатты. Иңир кирип калган кезде алыстан карагайлуу төрдүн жайыгыраак жеринде тигилген чатырлар менен алардын айланасында жыбырай жагылган отторду көрүп, Шамыкан мулуңдап сүйүнүп кетти. Астындагы минген аты зоругуп жыгыларына карабай, кайра камчылап, таскагын ылдамдатты. Биярслан тегиндин жибек чатырындагы эки кызматчы кечки тамактын камылгасын көрүп жатышты. Тегиндин нөкөр башчысы жана жан сакчысы Атаяндын да оозунан жарытылуу сөз чыкпай, тынчы кетип, төрдө иреңи сурданып отурган Биярсланды улам жал карап коет. Ханзада кубакай жүзүн араң жарык кылган шамдын жарыгында адатынча жанындагыларга жүз бакпай, миз бакпай отурду. Эмне ойлоп жатканы белгисиз. Бир ишти баштаса, аны бир жаңсыл кылмайынча оозуна тыңдуулап наар алгысы келчү эмес. Ушуну жакшы билген кызматчылары андан айыбыгыша дасторконго күмүш табакка салынган отко какталып бышкан этти, жолго чыгаарда атайлап бышырылган буудай наанды коюп, анан Атаянга карашты. Наар алсак кантет дегин? Ушинткен жан сакчы кебинин аягына чыкпай такала калды. Сырттан аттын дүбүртү угулду. Бир аздан кийин бирөө чатырдын эшигин шарт ачып, күүгүм аралаш кирип келди. Арыбаңыз, Ханзадам. Ушинтип эки колун боорун алган чабарман Шамыкан Биярсланга амандашып чекесин жерге тийгизе топ кылып 3 бүктөлө чөк түштү. Кош көрдүк, Шамке. Аман эсен келип алдыңбы? Ат көлүк аманбы? Тегин отурган ордунан окторулуп, чабарманы адаттан тыш жылуу каршы алып, кол жаңсай отур дегендей буйрук кылды. Талаа жерине убактылуу конуп түнөгөнгө тигилген бул чакан жибек чатырдын ичинде алып денелүү Шамыкан тура калса чатырды башына кошо кийип кетчүдөй болуп, өзүн ыңгайсыз сезинип, боз чапанынын этегин жыйнай улага тарапка бүкчүйүп отура кетти. Биярслан алдындагы күмүш табакка коюлган эттин четинен бир аз ооз тийип, силер алгыла дегендей Атаян менен Шамыканга эек жаңсай ишарат кылды. Ушундан кийин гана жан сакчы Атаян отко кактала бышкан бир жилик этти Шамыканга узатты. Канча күндөн бери жол жүрүп, гүл азыгы түгөнгөн чабармандын курсагы ачканы көрүнүп турат. Тегин Шамыкан өзөк жалгап алсын деп бир топко учукпады. Чабарман эттин жеп, кызматчылардын бири көкөрдөн куйган бир аяк чоң керден суусундукту дем албай тартып жибергенден кийин гана күнү түнү ат чаап келгендиктен эрди кесилип, күнгө күйүп карайгансып кеткен өңүнө кызыл жүгүрүп, жүзү тирдене түштү. Ие Шамке, кеп сала отур. Кыргыздын кыраган каганы кандай кабыл алды? Деди муну байкаган Биярслан. Баары жайында, тегин. Жарашкаган таекеңиз ооруп жатыптыр. Учурашканым болбосо көп ишти Куттемирбек менен бүтүрдүм. Теңирдин мээри түшкөн улуу даражалуу тегинди тосуп алууга жакшы камылга көрөрүн шарданалады. Бектерин, жайсаңдарын чакыртып, улуу курултайга дагы кам көрүп жаткан кез экен. Каган өзү жылуу кабыл алды. Куттемирбек да жакшы кабак таанытты. Аскер сураарыбызды кыйыттым. Тегин келсе көрө жатарбыз, деди Куттемирбек. Эч камтама болбоңуз. 10 чакты күн аралыгында Кагандын айылына кирип барабыз. Шамыкан кеткенден кийин санаасы тынчыган Биярслан сыртка чыкты. Айланага иңир кирип, батыштаган аманаттай кызарып баткан күндүн кызыл боектору калган эле. Биярсланды коштой келе жаткан нөөкөрлөрү ар кайсы жерге тигилген чатырлардын жанында кечки тамактын камылгасын кылышып, жалындап күйгөн отко узун темир шишке сайылган этти кактап бышырып жатышты. Жигит алардан оолактай, капчыгайда агып жаткан тоонун шаар суусунун жээгин карай басты. Демейде жанынан карыш жылбай кайтарып жүрчү Атаян дагы андан бир аз алыстай артта калды. Куру дымак кылгандын кимге кереги бар? Эч
кимге тиш жарып айтпаса дагы Миң булакты ордо кылып отурган таекелерине бой тарткандан бери биринчи ирет бара жаткан бий Арсландын чаштан аттангандан бери эле санаасы тынч эмес болчу. Кечээ эле даңкы таш жарып турган чоң аталары куруп кеткен түрк каганатынын бүгүн ички ыйкы-тыйкысы күчөдү. Бийликте турган туугандар бири-бирине ыклас салбай, кас душмандардай кармашып, каганатты башкаруу укугуна ээ болгон Ашына уругунун бийлиги алсырады. Византиялыктар жибекти өздөрү чыгара баштагандан бери түрктөрдү багып турган улуу кербен жолундагы бедел баркы баштагыдай болбой калды. Алтайды ордо кылып турган чоң атасы Турду каганга агасы Чулоху Башибей күн чыгыш жакта өзүн каган шайлап алды. Ага уда эле Пакентте хан болуп турган Турду кагандын иниси Або аларга каршы чыгып өз бийлигин күчөттү. Ушул дөөлөттү куруш үчүн куун айза кармаган канча эрендердин каны төгүлбөдү дейсиң. Эми минтип өз агасына каршы кыргыздардан кол сурап бара жатат. Бий Арслан дилинде эркиндикти көксөп турду. Асмандан айланган элкин коштой болуп, кайсы жакка болбосун кете берген эркин адам болсо гана. Ханзада дегени менен жоопкерчиликтен чыга албайсың. Атасы Аязхан чоң атасынын айткан ушул бүгүнкү күнгө чейин кыңк этпей аткарып келет. Ошол көчмөн дөөлөттүн бийлигин сактап калыш үчүн Бий Арслан да атасына кошулуп 4 жыл мурда Алтайдан Чачка келди. Алтайдагы моюндаш өскөн достор кайда? Айылдагы жигиттерди суктанткан боз үйлөр менен чатырларды аралап бурала баскан силкилер кайда? Шиберлүү жашыл чөбү суй салып, ат чаптырганда жалт-жалт этип суналып турган Алтайдын кең жайыктары кайда? Сабада бышылган кымыздай суусу көбүктөгөн, миң салаа болуп аккан дайралар кайда? Бий Арслан дайыма туулуп өскөн жерин сагынып кусаланганда, көз алдына ушул элестер тартыла калчу. Эми минтип ата бабасы өмүрү көрбөгөн жерге келип, ысыкка какталып, чиркеге таланып, буйлайлуу төөдөй болуп, чек арадагы чепте кайтарып отурат. Эр тайын тартат дегендей, Бий Арслан кыргыздарды бийлеп турган атактуу таекелери менен тымызын сыймыктанчу. Ошентсе да, аскер сурап аларга баруунун аягы кандай болот деп ар кайсыны түкшөмөлдөп, абигер тартып отурган. Кыргыздар жакшы кабыл алганын айтып, шамыккан келгенден кийин көңүлү бир аз тынчыгансыды. Бий Арслан тоонун салкын абасы денесин чирыктырганына карабай, боз таштын үстүнө отура кетти. Шаркырап таштан ташка урунуп аккан суунун аркы өзүндө кол сунса жеткидей болгон жерде карагайлар бой керет. Алар түнкүсүн тоонун бетинде кылкылдап жаткан миң сан жоокерлердей дүкүйүп өзгөчө сүрдүү көрүнөт экен. Бий Арслан мындай карагайлардын жытын искей элегине канча болду? Балалыгында искеген тааныш жыт. Ошол жылы жут болуп, кар тушардан жааган болчу. Апасы Бааргүл менен кошулуп, таекеси жарашкаганын ордосуна бир кыш кыштады. Эми ойлосо, атасы Аяздын азыркы өзүндөй болгон жаш жигит кез экен. Кыргыз көлдүн жээгинде Бешбалык калаасында чоң атасынын агасы Истеми кагандын ордосунда турушчу. Истеми каган батыштагы утургурларга жоортул кылып, атасы аны менен кошулуп ошол жака кеткенде, Аяздын Кытай аялы менен батышпаган Бааргүл уулу Бий Арсланды жанына алып, таластагы Миң булак сепилиндеги төркүндөрүн мааналап, кышта келип туруп калды. Жарашхан кыргыздардын ордосун бийлеп турган эле. Ошол жылкы жуутта мал жаңырылды. Эл малдын сөөгүн уундай кылып жанчып, жаргылчакка тартып жеп калды деп айтып жатышканын угуп, бирок анын маанисин 6 жашка эми гана караган Бий Арслан түшүнгөн жок. Алар апасы экөө Жараштын ордосундагы жакшы жасалгаланган, кышкысын жылуу болсун деп туш тарабына кийиз каланган бир бөлмөдө турушчу. Бий Арслан сыртка чыгып, балдарга кошулуп ойноп келсем дегенде, эки көзү төрт болсо да, эмнегедир анын жанында карыш жылбаган багуучу аялдар боло турган. Апасы Бааргүл шыңга бойлуу, арык чырай, кара көздөрү бажырайган, жүзү ак жуумал, өзгөчө сулуу аял эле. Үстүңкү эрди саал чологураак болгондуктан дайыма жылмайып жүргөндөй сезилчү.
Бирок эмнегедир ошол кышта жүзү муңайып, оору болгон адамдай өңү керс тартып ойлоо жүрдү. Биярсланды кээде чакырып алып, балапандын жүнүндөй жумшак, кара чачтарын сылап, эркелетип, көкүрөгүнө бекем кысып, тегерек тешикчелери бар темир тор тартылган чакан терезенин ары жагынан көрүнгөн сепилдин бышкан кыштан курулган бийик дубалдарын телмирее карап көпкө отурчу. Бир күнү Биярслан эртең менен эрте үргүлөп уктап жаткан багуучу аялдан качып, байкатпай корого чыкты. Эшик алды опур-топур болуп, калың тондорду кийишкен жигиттер жааларын асынып, аттарын тизгинден кармай кимдир бирөөнү күтүп турушкан экен. Буудандар ооздуктарын күтүрөтө чайнап, таноолорунан чыккан буу асманга көтөрүлүп жатты. Асман түнөрүп бүркөк. Жигиттердин бир нечеси узун тумшуктуу тайгандарды кармап турушат. Биярслан акырын басып, аларга жакындады. Темир аяз катуу болуп жатат, Я, деди. Турган жигиттердин бири колун ушалай, бутундагы учур шуштуйган кийиз өтүктөрүн бири-бирине ургулай. Ооба, сөөктөн өтөт, деди экинчиси. Аңчылыктан жолубуз болгой экен. Каган курсагы ач калгандардын эсебин тактап, бир үзүм болсо да кедей кембагалдарга эт тараткыла, деп буйрук берди, деди үчүнчүсү. Ушинтип сүйлөшүп жаткандардын жанында Биярслан мени эч ким кеттебес экен деп кыйпычыктап карап турду. Көк буштун болуп үшүп кеткенине дагы кайыл болду. Балага чын эле эч ким көңүл бурбады. Биярсланга ушул турган кызыл беттөө, алып денелүү жигиттер, алардын кыска моюндуу аттары менен тайгандары кызык көрүндү. Ортодо жигиттердин бири соорусу кең чаар атты кармап турду. Бир аздан кийин ордодон жанына эки жигитини ээрчитип, таекеси Куттемир чыкты. Жерде сакалдары түксүйүп, кабагы түйүлгөн таекесин көрүп коркуп кеткен Биярслан чуу коюп качмак болуп камынганча, аны көрө салган Куттемир тиштерин кашкайтып каршылап күлүп жиберди. Бөлтүрүк, сен кайдан жүрөсүң? Биярслан мени айтып жатабы дегендей эдирее карап калды. Аңчылыкка барасыңбы мени менен? Кудай мындай бербеспи? Биярсландын сүйүнгөнүн айтпа. Бир аздан кийин Куттемирдин буйругу менен нөөкөрлөр чуркап чыгып, балага жеңи кыска ичикти кийгизишкенден кийин чаар атына минген Куттемир аны алдына өңөрүп алды. Бул жерге келгенден бери Биярслан биринчи жолу Миң булактан чыкты. Бир топ жол жүрүшкөндөн кийин бийик тоолорго жете келишти. Биярсландын алгач ирет чоң адамдар менен мындай жөрөлгөгө чыгышы эле. Кызуучу түшүп аңчылык башталды. Тоо борунда эчки текелер үркүп качышты. Артынан тайгандар абалап кууп, жебелер зып-зып учуп. Кайберендерди кууп отуруп, тоо башына чейин жетишти. Бир маалда калың кар аттын капталына чейин жеткен кезде таекеси атка жүрө албайсың деп аны Таргын деген жигит менен кошо таштап, андан ары жигиттерин ээрчитип кетти. Карагайлардын арасындагы ылымта жерде Таргын экөө от жагып отурушту. Бир кезде чоң таштын артынан каман чыга калып, Таргын экөөнү качырып сала берди. Бирок Таргын дагы мыкты экен. Каманды кыска шамшары менен моюнга сайып өлтүрдү. Ошондо Биярслан биринчи ирет ушул көгүлтүр карагайлардын жытын искеген. Тоонун өпкө жарып кетчүдөй болгон муздак абасын жутуп, өлгөн камандын жанында Таргын экөө от жагып, суукка кайыл болуп отурган. Биринчи жолу өзүн чоң адамдай сезип, чоңойгондо ушундай аңчылык кыларын аңдап сезген. Ошол күнү Куттемирдин аңчылыктан жолу болду. Кар бурганактап жаап киргендиктен буюгуп калбайлы дешип, колуна тийген аң менен түн кирген маалда кайра кайтышты. Кайтарда дагы таекеси Биярсланды алдына өңөрүп, жылуу сүлөөсүн ичигинин койнуна катып келди. Эч кимге айтпаганы менен алыста жортулда жүргөн атасын абдан сагынган Биярслан таекесине ошол күнү ыраазы болгондой, ушул күнгө чейин эч кимге ыраазы боло элек. Ушул шуулдаган карагайлардын жытын кайра-кайра жыттай таш үстүндө отурган Биярслан Куттемирди 20 жылдан бери көргөн эмес. Ал кандай болуп калды экен? Агала сакал болуп карыды бекен, же дагы деле алдан күчтөн тая элекпи?
Таекеси анда азыр ордосу Алтайда жайгашкан чоң атасы Турдук аганын кызы Сунайымга жаңы гана үйлөнгөн болчу. Куттемир узун бойлуу, көздөрү тик караган, сакал мурутун түксөйтүп көп албаса дагы анысы келишимдүү, жүзүнө жарашкан сүрдүү жигит катары эсинде калыптыр. Тегин кайталыбы? Ушундай үндөн Биярслан сет этти. Жанында эриндери көгөрүп үшүп кеткен атайын турган эле. Чаштын ысык абасына көнгөн экенсиң да, деди Биярслан ага карап жылмайып. Тегин, чынын айтсам үшүдүм. Капчыгайдын түн ичинде мынчалык суук болорун билбептирмин. Сизге суук тийип калбасын. Мен Алтайдын суугунда чоңойгонумду унутуп калдыңбы? Деди Биярслан сыймыктангандай. Кантсе дагы өзүңүзгө караганыңыз жөндүү Тегин. Биярслан канчалык ини катары көрөйүн десе да, анын ханзадалык даражасын сыйлап, ар дайым сыпагерчилик менен мамиле кылган атаянга ыраазы боло, жибек чатырын көздөй басты.